Салам алейкум достор, түштүк Кореядан барыңыздарга салам. Достор, бүгүн сиздерге машиналарды бир сыйра көрсөтөйүн. Кореяда эмне себептен ушул алдыңкы крыласы, эшиги же арка крыласы краска болуп чыгат, бир шпаклевкасы менен. Эмне себептен? Ошону бир сыйра түшүндүрүп берейин деп ушул видеону тартып атам. Мисалы, могул машинанын алдыңкы крыласы, анан арткы крыласында краска бар. Бул кантип краска болот? Корейлер арентери жогураак болот. Мисалы, жаңы айдагандар көбүнчө ушу К3, Аванте автоунааларын алып айдашат. Ошол себептен бул үйрөнчүктөрдүн машинасы да, мындайча айтканда. Анан кыздар көбүрөөк айдап туруп кырып алышат. Ошолордун бир мындай краска болбогон, жасалбаган көрсөтөйүн. Мынакей. Ушундай болот. Аркы жактан карайт дагы, мен өтүп кеттим болду деп туруп бурулуп айдаганда могул жагы илешип калат. Ушинтип анан бул жерди эмне кылат? Кичине түздөйт дагы. Кореяда баягы Кыргызстандагыдай усталар жок. Мисалы, аябай Кыргызстанда өнүгүп кеткен да, ушуну заводдон чыккандай кылып краска көрсөтө турган кылып жасап коюшат Кыргызстанда. А Кореяда болсо ушунун үстүнөн эле шпаклевканы берет дагы, краскалап коет. Болду. Бир аз түздөнүш болуп коет. Анан келип эле текшерсеңиз, могу жерден краска, шпаклевка чыгат. А бул жагы мындай жакшы эле. Бул жагын краска эле кылып коет да, бул жагын кичине тегиздеп туруп, мындай. Ушул достор. Ушул себептен көбүнчө машиналарда ушундай четтери краска болуп чыгат. Анан бул WhatsApp группадан жибергенбиз, бул сатылат деп арзан баада чыгарган болчубуз. Тилекке каршы эч ким жазбай сатылып кетти. Бул да сатылган. Бул портер сатылат достор. $6000. Эгер кызыккандар болсо жазыңыздар. Мынакей. Бул да сатылат, $10600. Кече келди. Бул өтө жакшы комплектациядагы К5. Хамы жабык экен. Ачкычы жакта болчу. Тартпайт экен. Бул да сатылган. YouTube баракчасынан көрүп биздин клиент алды. Бишкекке кетет буюрса. Мындай морнингдер бар. Эгер алам десеңиздер, кайдасаңыздар болот. К4 сатылат, Sportage сатылат. Дагы машиналар келет. Ошол. Барыңыздарга ден соолук жана ийгилик. WhatsApp группага кошулуңуздар. Салам алейкум.